Assalamu alaikum, урматтуу Жалал Абад шаар тургундары жана меймандары. Бүгүн жума намазы экен. Жума намазыңар марек болсун, окуган намаздарыңар кабыл болсун. Мына Жалал Абад шаарынын Жеңиш паркындагы Борбордук центральный мечитте намазды окуп чыктык. Мына мен өтөрүм бул Майковский көчөсү. Бир нече жол тартканбыз, кайрылганбыз. Шаарды бийлигиге мына өткөндө жол асфальт бузулуп, шагылтуу төшөлүп, тегиздеп атканын көргөзөткөм. Мына азыр уже асфальтты коюп баштаптыр. Мына жолду чекесиге ушул мечиттин жамааты кошулуп, лотокторду койдурду. Мына лотоктор койду. Бүгүндөн баштап, бүгүндөн эмес, уже асфальт коюлуп баштады. Асфальтты төшөп, мына силер көрүп жаткандай иш жүрүп атат. Эми өткөндө сурандык эле Жалал Абад шаарынын бийлигинен бул жакты да тротуарга дагы асфальт кылдырып берсеңер, адамдар жол менен эмес, тротуар менен баса турган болсун депчи. Аны дагы сөзсүз карыштырабыз. Тротуарды дагы асфальт кылып беришке мүмкүнчүлүк кылабыз деп, аракет кылабыз деп, мүмкүнчүлүгүн табабыз деп айткан. Мына бүгүн дагы эле мына жумадан чыгып кайра иш башталды. Мына азыр да бир КамАЗ асфальт келди. Ассаламу алейкум. Экинчи полосандагы асфальтыны коюп атат. Эми каток теги мактап атам. Экинчи катарындагы азыр асфальт менен каток менен тегиздейт. Көрүп атасыңар кандай жакшы көрүнүп калат экен көчөлөр. Мына кылып аткандар рахматыбызды айтып кетебиз. Мына буйруса дагы бир жолубуз жакшы болуп калды сонун. Тротуарга дагы асфальт ташайсыңарбы? Кайсы? Куда кааласа. Вот такие дела.